Менин оюмча Эверест кыялдан башталат. Кичинекей кезиңде Жумгалдын тоолуу аймагында жүргөндө сөзсүз түрдө ар биринин кыялдары болуп болсо керек. Аябай жакшы, чоң, жарык, жаркыраган. Ал кыялдарымдын баары жакшы жашоо боюнча, жакшы жашоого умтулуу. Биринчи кезекте мен бул жашоодо өзүмдүн ордумду таба аламбы, өзүмдү өзүм таба аламбы? Ошол кичинекей кезимде өзүбүз тоолуу аймакта жашагандыктан, деги эле Кыргызстан жалпы тоо, анан ак мөңгүлөрдү көргөндө ошо кызыккан, дайыма суроо берген, эки суроо берчү элем, ошол тоонун чокусунун ар жагында эмне болду экен. Бирок деги эле альпинисттердин жашоосу мага бир кандайдыр бир өзгөчө, башка дүйнөдөй көрүнчү эле. Башка дүйнөдө жашаган адамдар, башкача жүргөн адамдар деги эле менин жашоомдон өөн, менин жашоомдон башка. Кинодон көрүп калганда ошол экилерди мындай мага түшүнүксүз болуп, бир өзгөчө адамдар болуп элестетилчү эле. Гималайга биринчи жолу ошо негизги жатакка, Эвересттин негизги жатагына келгем. Анда жөн эле мен Эвересттин чокусун ушу негизги жатактан көрсөтүп, бул жерге келем деп жөн эле айтып койдум эле. Бирок ал учурда мындай кыялым конкреттүү даана чыга эле. Экинчи жолу келгеним жана Манаслууга келдим. Анан ошо үчүнчү жолу биз Катмандуга учуп келдик. Дагы биз менен чогуу трекинг топ бар эле, ошол кыргыз жигиттер арасында дагы бир айымыбыз бар. Алар ошо негизги жатакка чейин, трекингке чейин барат эле. Биз негизи ал жерге чейин 12-13 күнүн ичинде барабыз деп максат коюп, анан мен үчүн болсо бул акклиматташуу болчу. Ошондуктан алар менен чогуу кайсы бир деңгээлде мен ойлойм, кайсы бир деңгээлде баягы сыр билгизбеген менен толкунданып, дүйнө чокусуна деп аттанып атсам, анан өзүм толкунданып атам деп кантип көргөзө алам. Ошондуктан тегерегимдеги жолдошторум мисалы эчтеке байкаган жок, бирок ичимде аябай эле чоң толкунданып аттым. Баягы эле суроолор: чыга аламбы, күчүм жетеби, алым жетеби, менин энергиям, менин ошо даярдыгым жетиштүүбү, жетиштүү эмеспи, аба ырайы жакшы болобу, жакшы болбойбу, мен ден соолугум, менин организмим ошого чыдай алабы, себеп дегенде чоң сыноолор бар экенин билдим. Бирок бир нерсе мени мындай ишеничиме ошо таяныч болуп турганы, ошо мен аркамда, менин тажрыйбамда 8000 тоо бар эмеспи, 8000 тоого чыкпадым беле деп ошого ишенип, мындай таянгансып жүрдүм. Бирок айрым учурларда паника дагы болгонго чейин барып аттым. Илимдин Эверестке чыкканы бул деген илим өзү аябай татыктуу. Эверестке баратып бунун татаал жолу, өзүнүн татаал, жеке татаал жолу болгон да. Эми силер билбесеңер, илим 4000-5000дерди биякта багындырып, бир деле тоо деле калган жок Кыргызстанда. Андан кийин 6000ге чыкты. Гималайда Лабуча деген 6200 метрге аябай татаал альпинисттик тоого чыгып келди. 2 күнүн ичинде ошол тоого Гималайда чыгып. Андан кийин Ленин чокусу,
7134 метр. Андан кийин 22-жылы дагы карабайсыңарбы, Хан Тенгириге почти 350 метр жетпей кайткан. Илимдин өзүнүн жеке жашоосунда абдан алышып жүргөн чоң тоскоолдугу бар. Буну жакын адамдары билет. Ошол тоскоолдуктарды күнүгө ар дайым, ар бир күнү Илим ошол тоскоолдуктарды аттап өтүп, ошол тоскоолдуктарды жеңип келе жатат канча жылдан бери. Бирок мен ушунчалык таң калганым, менин Илимге болгон ушунчалык чоң сыйым бул Илим биринчиден өзүнө өзү чакырып таштап, ошол күнүмдүк тоскоолдугун аттап кетип атканы аз келгенсип, мен Эверестке чыгам деген өзүнө өзү болгон чакырыгы мени аябай шок кылды. Эми бул жерде башка маселе бар да, эми Илимди көпчүлүгү баягы соц тармактарда мындай өлкөдөгү курч окуяларды, өлкөдөгү болуп жаткан бир курч жаңылыктарды мындай өзүнүн тамашасына салып, өзүнүн сарказмына салып, анан баягы билими жогору жигит, анан ошону көрсөтүп берип, айтып берип, ар түрлүү немеге салып, көпчүлүгү ошол тармактан тааныйт да. Анан ал аябай активдүү болгон үчүн, өзү медиалык адам болгон үчүн, ал өзүнүн тиги жашоосун көп көрсөтпөйт да. Анан эми Илимди мен акыркы 4 жылда менден жакшы билген адамдар аз эле болсо керек деп ойлойм. Эми мисалы канча жолу тоого мына Эдуард Кубатов Эверестке чыгып келген күнү таанышканбыз. Аэропорттон тоону ага чейин учурашып калчубуз, бирок ошол Эвересттен Эдуард келгенде аба майдандан тосуп алып, ошол жерде биринчи жолу таанышып, сүйлөшүп, жакындап неметтик. Андан кийин чогуу тоого чыгып баштадык. Андан бери экөөбүздүн менимче бир анча эле күн болбосо, жок дегенде бир күн чалышабыз, жолукпасакчы. Анан чындап айтат элем да, андай болгондо жаңылыштык болот да. Илим эле барып эле мынтип эле сайрап жүрүп эле, анан телевидение, интервью, анан Instagram, Facebooktан чыгып жүрүп эле, анан Эверестке чыгып кет десе, бул чоң жаңылыштык болуп, бул бир чоң туура эмес жолго алып бара турган ой болуп калат да. Аябай чоң даярдыктан өттү деп айта алам да, себеби акыркы 3 жылда ал арчага канча жолу чыктык. Мисалы ошол эле учитель чокусу, экөөбүз баягы биздин атактуу альпинисттерди жалдап алып, аларды машыктыруучу кылып алып, мугалим кылып алып, техникалык маршруттарга чыктык. Андан кийин Ленинге чыгып келди өзү барып, Хан Тенгириге чыгып барып, кошо кетип аткан айым, Россиялык айым ооруп калып, анын артынан кайтканга туура келди. Манаслуу 8000дик тоо Манаслууга чыгып келди. Эвересттин негизги жатагына барып, ал жерден Лабуча деген чокуга чыгып келди деп. Анан бул өтө эле чоң мындай Эверестке чейинки адам даярдыктан өтүүнү толук кандуу өттү деп айта алам да. Анан жанагынтип Илим чыгыптыр, анан мен деле чыгып келем деген бул өтө чоң жаңылыштык болуп калат. Анда адам бир максатына жетпей же бир майып болуп калышы толук мүмкүн да. Ошон үчүн андай ойдон алыс болуш керек. Илим Эверестке татыктуу даярданып, татыктуу чыгып келди. Мунун пилоту айтат, малышка дейт.
Мен айтат элем өгүсүн дегендир. Баратканда мен көрдүм. Баягы аябай жакын санаалашып, сырдашып жүргөн досторумдун ошол чындап эле жүзү көрүнөт экен. Анан кээ бирөө ашыкча баягы бул жерде жерде жүргөндө, шаарда жүргөндө, Бишкекте жүргөндө көрсөтпөгөн кыял жоруктары ачыкка чыкты. Баары эле бир мындай чыгаан адамдар болчу да, жок дегенде бир бизнестин ээлери болчу, адамдарды башкарып жүргөн, эл башкарып дегендей. Анан барып алып туруп мындай баш бергиси келбей, анын баардыгы мындай көп нерсени ачыктап алдым десем болот. Мисалы ошодон кийин достугубуз дагы жакшырып калган балдар бар. Андан кийин бир аз алыстап калгандар бар. Аны жашырганда эмнеме? Ачык айтсам ошондой. Азыр биз Локла деген 2600 метрдеги шаарчага учуп келдик. Кудай буюрса жолубуз башталып атат. Бүгүндөн баштап цивилизация бүтөт. Араба, муна, вертолет деген жок, жөө басмай. Бул жерде улуу Гималай жолу деп коет. Great Himalayan Trek деп коет. Же орусча Великий Гималайский трек деп коет. Ошол эки бир коптун ичинде, Капчыгайдын ичинде 85 чакырым жүрөт. Ошол жерде жашашат. Сагармата деген эл, ушул аймагы, ошол жерде оокат кылышат. Анан биринчи жерге келип жаттык. Ара-ара көтөрүлүп келе беребиз, жана трекингке барган балдар менен башкалар кетти. Эң өкүнүчтүүсү биринчи күнү канча коргонуп, канча аракет кылсаң да болбой эле, баары альпинисттердин эң корккон нерсеси болду. Тоодо ооруган бул экспедициянын иштин бүткөн дегенге барабар да. Ошон үчүн негизи оорубаганга аракет кылыш керек. Азыр эми мен өйдө кеткенге чейин жанталашып дарыланып атам, эмне дары колдо бар болсо ошо экин ичип. Негизи жеңил башталбай, кыйынчылык менен башталган жакшы болот да. Ошентип үмүттөнөм. 22-жылы биздин улуттук курама командабыз менен чогуу ийгиликтүү биздин командабыздын ичинде болуп, биздин командабызда эң мыкты жигит болуп туруп, Манаслууга 163 метрге ийгиликтүү чыгып келди. Карабайсыңарбы, Эверестке илимдин жолу да аябай кыйын болду. 4000ден баштап 5000ди бүтүрүп, 6000ди бүтүрүп, 7000ге чыгып, 8000ге чыгып, андан кийин Эверест болду. Ошон үчүн мен илим аябай татыктуу, илим Эвересттин, орусча айтса, Эверест свой заслужил по-настоящему. На все 200%. Поэтому я горжусь его достижением и горжусь его восхождением.
Гималай жолунда туулган күнүңүздү өткөзөбүз деп. Туулган күн жөн эле эмес, 50 жаш. 50 жаш. 50 лет. Юбилей. тоодо оору деген бул бүттү экспедициянын бүттү дегенди билдирет. Себептен да тоодо оору эч качан айыкпайт, тоодо оору күчөп гана турат. Ошондуктан ушунчалык мындай аракет кылып, ушунчалык машыгып, ушунчалык мээнет кетип, анан ушинтип ооруп айыга албай каламбы деген аябай чоң коркунуч келди мага. Мен азыр эстеп атпаймынбы, 20-20 жылдары мен Эверестке камданып атканда, 21 жылы жазында кофейняда отуруп, мен илим менен Эверестке баратам деп туруп, ошондо бөлүп, анан деген ошондо илимден эме пожеланияларын мындай байкем чыгып келиңиз, жолуңузду ачып бериңиз деп туруп, жакшы кабылдар болгон. Мен эми Эверестке чыгып жетип, эми мен деген эми ачык сөздө эми кайталагым келбейт. Эми Эверестти мен элиме, жериме, Кыргызстаныма арнадым да. Илимге деле, может быть, ушу менин Эверестке чыкканым, может быть, түрткү болдубу деп ойлойм. Но илимдин өзүнүн жолу Эверестке аябай татаал, аябай кыйын. И это такая по-настоящему очень сложная дорога. И я горд, что илим бүт кадамдарын как положено өтүп берди да. Ошон үчүн Эверест болду да. Кээ бир жерде Эверестти, вот есть такое очень важное определение, заслужить Эверест. И илим, по моему пониманию, по моему альпинистскому пониманию, заслужил ее на 100%. Вообще удивительно. Жылда булар аябай жакшы өзүп атышат да. Мен 4 жыл мурун келгенде бул жерде мындай цивилизациянын жыты да жок болчу. Азыр баары бар экен. Карабачы, вообще керемет. Илимдеги кишилер бул дүйнөгө башка кишилерге күч берип,
башка кишилерге эргүү берүү, дем берүү жана өзүнө өзү ишенүү деген ишенимдерди бериш үчүн келет. Илим ошол миссиясын аткарып атат. Азамат, менин оюмча, илим бул эми айтып атам го, күнүгө өзүнүн тоскоолдуктарын жеңип жүргөн киши, анан Эверестти жеңген киши муну менен токтоп калбайт. Бул баягы безумный деп коет го, бир немеси шариги иштеп кетип бир күнү өзүнө дагы бир чакырык жасайт, аны жеңет, анан уф деп отуруп калып, анан кайтара баягы немеси каны токтобой анан дагы бир чакырык жасайт. Ушуну менен илимдин жашоосу кызык, бирок ошол кызык жашоо аркылуу башкаларга үлгү, башкаларга дем берет. Мына өзүңүздөр көргөндөй 25 апрель күнү ошол Эверест тоосунун негизги жатагына толук жеттик. Азаматтар, рахмат баарыңыздарга. Анан Кудай буйрса азыр бул жактан тамактанып алып, анан бүгүн мекенди көздөй жол тартышат. Биринчи Лукла, андан ары Катмандуга, анан бүрсү күнү Кудай буйрса Кыргызстанды көздөй учуп кетишет. Негизги жатакта биз келгенде ошол эки биздин кыргыз трекинг тобу, алар ал жерде болгону бир 2-3 саат эле туруп эле анан учак менен учуп кетишти. Ошол алар кетип калыш баягы шагырап, баары күлүп, бири-бирин куттукташып, баягы биз максатыбызга жеттик деп баягы кучакташып, азыр кетебиз деп аябай мындай толкунданып атышат. Мен ошондо биринчи жолу сезимим келди да. Меники экспедициям башталды. Негизги жатак 5400 метр бийиктикте. Ал жерде дүйнө жүзүнөн бардык альпинисттер келет, бардыгынын көзүндө, бардыгынын үмүтү бир, бул дүйнө чокусуна чыгуу. Анан баарыбыз күнүгө кечинде күндүз машыгабыз. Муздарда, жарларда трекинг кылабыз. Анан кечинде баарыбыз чогулабыз, бир кечки тамакка отурганда, чогулуп калганда ошондо бака-шака болуп баары сүйлөшөт, бирок бардыгынын көзүндө, ичинде мындай үмүт жалындап турганы баарыныкы көрүнүп турат да, ушу чыксам экен деп. Ар кимдин абалы ар кандай, кээ бирөө ошол жерде катуу ооруп жөтөлүп атканын көрөсүң, кээ бирөө кыйналып атканын көрөсүң. Бизден эртерээк барган альпинисттер ротация деп коет, бул акклиматизация кылып улам денеңди бышырып көндүргөнгө чыгып, бийиктикке чыгып, түнөп кайра түшүп келет. Ошондо түнөп кайра келген альпинисттер ар ким ар кандай абалда келишет. Анан аларды көрүп ошол бийиктиктен, ошол кыйын, зор жерден, кыйналган жерден кабар алгандай келип сурайсың, эмне болуп атат деп, жолдорду ар ким айтып берет. Анан биринчи ротациялык чыгуу деп коет, ошо биринчи ротациялык чыгууга Кадыр агамдан, Эдуард Жумакадыровичтен да көп сурадым да. Анан алар баардыгы айтышчу эле да, мага көп айтышчу. Эң көп, эң кыйын жерлердин бири бул Кумбу мөңгүсү, ал күнүгө жылып турат экен. Түнкү иште чыкканбыз. Таңышты. Ушинтип эле эле төмөйт. Муздардын астында. Күнүгө жылып турат экен, күнүгө ал жерде муздар кулайт экен, күнүгө ошол эки аркан койгон жолдор өзгөрүлүп турат экен. Негизги жатактан ошол жерге чейин, негизги жатак 5400 метрде болсо, ошондо ар жагында ошо 500 метрдей эле бийиктик болуп калат да, бирок ошол жолду
орто эсеп менен альпинисттер бир күчтүү альпинисттер 7-8 саат басса, мен 12 сааттан ашык бастым. Өзүмдүн ооруларымдын баары ошол жерден чыгып, жетип ошол жатакка келип, тамакка да келбей, кайсы чатыр бош десем, бир чатырды көрсөтүштү, ошо мен жатып, анан ушу акыркы ресурсум менен келесиң да, ошо чарчап уктасам деп аракет кылдым, уктай алган жокмун. Ошо бийиктикте жатканда, ошо калчылдап жатканда Эдуард Жомакатович ал ротациядан түшүп келаптыр. 7000 бийиктикке чыгып, ал жактан түшүп келип, ошо мен колумдан кармап, бетимден өп, кучактап. Там такая одна палатка стоит наша, Фортемпиковская. И все, больше ничего. Больше нет. Как после Сталинграда. Там вообще все палатки разорваны, штук 15. Вы сейчас с 3-го или со 2-го идете? Не, мы с 3-го. 3-м переночевали и идете, Да, на 3-м, на 7200 переночевал. Потом спустился на 6400. Сейчас пью кофе здесь на 6100. Классно. И через 2 часа буду в базе. Ну ничего, будет пара джахшеле. Самый теплый пуховик. Эмедена в 3-м лагере холодно. Да, Минус я 20. теплый взял. И на этом тоже лагере на 6400 не просто. Потом все, я эметпен. Классно, ну келе калды жаттым. Да, обнимаю, давай. Ну, Отдыхай. увидимся, рад вас видеть. Давай. Давайте. Yaxshi, аман эсен. Давайте. Удачи. Вот он. Эдуард Жомакатович. Илим, держись, сен күчтүүсүң, чыдайсың, илим баары жакшы болот. Азыр бүт баарын пройдет. Баары жакшы болот, давай чыда деп. Анан мындай катуу чоң колдоо болду да. Бул деген биринчи лагерь, бийикте турган, жайгашкан биринчи лагерь, 6100 метр. Бул жанакы Хумбу деген аябай татаал жердин үстүндө турган лагерь. Ошол жерде мен өзүм Лохотцага камданып 8516 метр Эверестке жанында турган чокуга экспедицияда болчумун. Илим анда Эверестке баратканда. Ошондо мен ошо жанакы биринчи лагерде илимди көрүп, аябай эмоциональный момент болгон. Мен да кичине ызаланып, илимдин акыбалын көрүп, кичине мындай чарчап, аябай мындай кыйналып турган мезгилде башка шерптерден сурап, илим кайда деп туруп сурап калгам. Анан деген илимди тапсам, палаткада ошо жанакы спальникти жумкөнүп, ошол жерде мындай өзүнө келейин деп, мындай акыбалы кичине оорураак болуп турган мезгил болчу. Ошол жерде эми мен агасы катары, ал менин бир тууган инимдей болуп, мындай эмоциональный момент болгон. Эми эки кыргыз улуу тоонун астында турганда чекесинен бирөө ошол жерде айтып калгам, чыдагым, бүт баары жакшы болот деп. Мен айткам ошол жерде улуу тоого баратканда, Эверестке баратканда мындай кыйынчылыктар көп болот. Ошон үчүн чыдап кой. Биз кыргызбыз. Биздин каныбызда көк бөрү бар. Биздин каныбызда эрдигибиз бар. Ошон үчүн чыдап кой, иним деп. Ошол. Аябай эмоциональный момент болгон. Мен издеп табып эми ачык сөз да уже. Ошол учурда мындай көзүңдөн жаш чыкканга чейин барасың, ыйлагың келет, себеп дегенде жалгызсың да, эч ким сага жардам бере албайт, эч кимден жардам күтө албайсың. Анан биринчи ротацияда биринчи чыгып атсаң, денең бийиктикке көнгөн эмес. Анан ошентип атканда ошо мен элесимде калган учурлардын бири ошол болду. Мен аябай ыраазы болуп, ал күнү ал жерге жатып, Бүгүнкү күндү узатып жатышат альпинисттер. Кухня. Кухняда отурат. Мындай тамак жасайт. Шеф, Chef, how old is he? 25. 25.
Шеф 25 жашта экен. Бул штурмовой лагерь 6100. Бул жерде биринчи лагерь. Эртең туруп алып кетебиз. Эдуард Жумаханович келип кетти. Ал 7200-ге чейин көтөрүлүп, ал жакта түнөп, ылдый түшүп кетти. Эми ротация деген ушул үчүн да. Мен эс алып кичине анча мынча эсиме келип, анан эртеси биз эмеге экинчи жатакка кеттик. Экинчи жатак ал 6450 6500 метр бийиктикте. Биринчи жатактан экинчи жатакка келдим. Чачак колум кыйналып калды. Ден кечекке караганда кичине жакшыраак. Организм көмпөлөт окшойт. Бийиктик. Бул жакшы шамал. Албетте. Аркырайт. Ал жерде дагы биз түнөп, денени көндүрүп, ошо экинчи жатактан үчүнчү жатакка бараткан жолдо ошол жерде чоң жар бар, зоо бар. Ошол жерден зоо башталат. Аябай кыйын жер, анан ошол тач wall деп коет. Ошол жерге барып ротация кылганда ошол жарга колуңду тийгизип анан кайтышың керек да. Анан ошол жерге биз барып Азыр тиги жерге барып, түпкө барып стенага. Ошо стена деп коет, wall деп коет, ошол жерге барып тийип келебиз. Бир сутка шамал урду. Бир сутка шамал урду. Көгүзлөйүндө болду. колумду тийгизип кайра келип анан түштүм. Мени тартып аткан белгилүү Котляр деген альпинист барган билесиздер. Биз ротация дегенге чыктык. 6650 метр бийиктикке чыктык азыр. Тиги жакта Поморийдин алдында негизги жатак калды. Алды жакта экинчи жатак. Мен азыр экинчи жатак менен үчүнчү жатактын ортосунда турам. Эверест бул жерде турат. Аркабызда Хотсой турат. Ушу менен ротация деген бүттү. Ротация деген негизи адамдын денесин көндүрүү болуп эсептелинет. Ошол эркени кылдым. Бул да өтө аябай кыйын, оңой эмес нерсе. Бирок муну кыла алдым, Кудайга шүгүр. Ден соолугум жакшы. Кыдыракеден азырынча кабарым жок. Эдуард Жумаханович менен келатканда жолуккам. Азыр эми барып экинчи жатакка жатып, андан кийин дароо негизги базага түшөбүз. Бүт альпинисттер, ошо Эверестке бараткан альпинисттер айтышат да, эң кыйын, эң азап, эң тозок ошол жерден башталат. А мен ошол жерге азап менен, тозок менен, кыйынчылык менен жеттим да. Анан бул мага дагы аябай чоң ой толгоо болду. Себеби мен ойлодум, эң азап эми башталат деген жерге мен тозок менен, азап менен жетсем, кийин кантем деген мындай коркунуч пайда болду. Ал жерге келгенде Эверестти мындай эме экен. Ошол жерге келгенде Эверест ушундай бир чоң болуп көрүнөт экен, ушундай бир мындай эбегейсиз аз казоо болуп көрүнөт экен. Бийиктигинен мындай жан дүйнөң мындай караганда эле дүркүрөп зыркырайт экен. Анан ошондо дагы мага айтышып, бул Эверест, бирок чокусу тигил эмес, чокусу ар жакта деди да. Мен андан дагы аябай корктум. Бул тасмада Кадыр агама аябай чоң ыраазычылык билдирем. Себептенде таңкы 3-тө, таңкы 4-тө турган бул аябай дегендей кыйын нерсе да. Бул деген азап да, бул тозок негизи. Жана тоңуп кичине эптеп жылытып алган жериңден туруш. Кадыр агам мен ар бир ротацияга чыкканда түнү болобу, күнү болобу, саат түнкү 3-тө, таңкы 3-тө, 3:30, 4-тө болуп атса дагы, суу кычырап 50-гө жетип атса дагы, ойгонуп туруп, колумду кысып, кучактап, өп, коркпо иним, күчтөсүң, сен чыга аласың, аман эсен кел, көрүшөбүз деп мен ага чыкпай эле коюңуз, турбай эле коюңуз десем болбой, дайыма ошентип туруп атты. Өзү ооруп атканда дагы узатып тосуп атты да. Бул шарттарды өзүм жалгыз башыман өткөрүп жүргөмүн да. Анын канчалык оор экенин,
Анан сен канчалык ошо бирөөнүн көңүлүнө, бирөөнүн колдоосуна абдан мажбур болосуң. Ошо бирөө колдоп койсо кандай болот эле дегенчи. Себеби мен жалгыз болгон үчүн эч ким колдобойт да. Анан экинчиден мен өзүм ошол жака барып келген адам катары. Үчүнчүдөн агалык, бир мындай агалык, сый урмат экөөбүздүн ортобуздагы мамиледен. Бул негизги себептери ошол. Баягы ага эни болуп, экөөбүз бир туугандай болуп, канчалаган чай ичип, баягы кыргызда сөз бар, бир күн чай ичкен жериңе 1000 күн саламайт. Анын мага болгон мамилеси, сый урматы, менин ага болгон ортобуздагы мамилебиз андан башка жол болбош керек да. Себеби мен ал жерде агалык кылып же бир мындай улуумун деп жатып алганга менин адамдык сапатым деле, анан тарбиям деле эч жол бербек эмес. Анда мен өзүмдү эгерде уктап калып, илим түндө туруп кеткен турбайбы, же коштошуп келип мени ойготуп кеткенден аяп анан унчукпай кетип калган турбайбы деп же таарынмакмын, же болбосо мен өзүмдү ушунчалык жек көрмөкмүн да. Андай болушу толук мүмкүн эмес болчу. Сенин ошол жердеги азап тозок, өлүм менен өмүрдүн ортосундагы жашооңдогу ошол учурдагы мен эң жакын адамым илим болчу да. Негизи жакшы акклиматизация алыш үчүн, организм жакшы ошо чыдаш үчүн ошондой бийик тоого, Эверестке, 8000 тоого кеңеш беришет. Альпинисттер 2 жолу ротация кылыш керек дейт. Дагы бир жолу ушинтип биринчи жатакка, экинчи жатакка, үчүнчү жатакка керек болсо 4кө чейин жакын барып, анан кайра келип түшүп, анан кийин баягы штурмдук чыгуу деп коет, ошол жерге чыгууга деп кеңеш беришет. Биз ал жерде отуруп кеңешип, убакытты карап, ар кайсы жанагы абройлуу форкаст деп коет, абройлуу швейцариялык, башка Европанын бир жакшы сапаттуу метеорология берген, аба ырайын берген компаниялардын сайттарын карап турасың, анан ошол жерлерди карап дароо эле штурмдук чыгууга чыга берелик деп чечтик. Бийиктикте, андай бийиктикте эс ала албайсың. Учакка отуруп Намче базарга келдик. Намче базар ошо 3,5–4 миңге жакын бийиктикте жайгашкан. Ошол Намче базарга келип, ошол жерде мен 2-3 күн эс алдым. Намчеге келдик деген сөз бул альпинисттер үчүн ысык суу бар дегенди билдирет. Душ кабыл аласың, душка түшөсүң. Душ деген бул сенин ал жерде кыялданган нерселердин бири. Ал жерде кичине эс аласың, кичине ресурстарыңды, энергияңды кайра толуктайсың. Ошол чечүүчү чыгууга, чечүүчү штурмовой выход деп коюшат, ошого чыгууга ошол жерден даярданасың. Штурмдук выходко чыгабыз деп күндү аныктап, анан негизги жатакка келдик. Кадыр акем Макало чокусуна кетип, эртерээк кетти ал киши. Анан Макало чокусунда ошол аракет кылам деп, аябай жаман абалда келди, ооруп да келди. Негизи кадыраган планы боюнча ал киши Макалога чыгып келип, эс алып, анан Ухоца чокусуна чыгам, чогуу чыгабыз деген план бар болчу. Анан ал жакка Макалога чыга албай келип, жанагындай абалын көргөндө өзү дагы көрүп, мен дагы ооруп атканын көрүп, анан ал киши да мен менен кеңешип, чогуу кеңешип отуруп, эми тоо турат, тоо өлбөйт, тоо качып кетпейт, жашообуз баары баалуураак деген чечимге келип, анан ал киши мен кандай илим, мен чыкпайм, бирок сен чыгышың керек, сен аракет кылышың керек. Мен Катмандуда барып сени күтүп турам, сен жеңишиң менен мен куттуктап, мен сенсиз кетпейм Бишкекке. Сен келгенден кийин сен менен чогуу кетем, чогуу барабыз. Сен буюрса чыгасың, сен жеңишке жетесиң иним деп өзү чыкпай турган болуп, анан мени жана мен айткандай эле акем ушу биз штурмдук чыгууга деп акем ушу биз Кадыр акем багыш танкы 4тө дагы туруп, ошол дагы эсимде, танкы 4тө туруп, кучактап мени өөп, илим негизгиси аман
кел, аман эсен кел деп, анан баягы биз штурмдук выходко деп анан биринчи негизги жатактан кичине ылдыйраак түшүп анан мындай көтөрүлөт элек муздардын арасынан. Анан ошол эки мен көрүнгү чөктү. Мен улагам, мынтип кылчайып карасам, ошо акем ошол эки жатакта туруп карап, мен кылчайган сайын кол көтөрүп турду. Мен муну айтып аткан себебим, мага ошол кол көтөргөнү мага узатуусу аябай керек болуп атты да. Мен себептенде ошо чечилчү 4 күн экенин билесиң да. Анан аябай даярданып чыктык. Ошо чыкканда ошо анда дагы кадырагам мени кучактап ошентип жанагы узатып, улам кол көтөрүп атты. Анан эмнегедир ошо кол көтөрүп атканда мага улам кылчайып карасам, мени карап кол көтөрүп атса, мен кайсы бир учурда баягы альпинист болуп анан көп белгилерге ишенип баштайт экенсиң. Көп белгилерге альпинисттер негизи эме болот, ошо ар кайсы белгилерге ишенип ошентишет да. Анан мен эмнегедир ошондо кичине мындай ичимден мындай жүрөгүм болуп кеткенсип, мындай балким мен келбей калам деген ой болуп атты да. Анан ал жерде экөөбүздүн акыркы көрүшүбүз, акыркы коштошуубуз болуп калышы толук мүмкүн болчу да. Мен кайра Кхумбудан жанагынтип өттүм, бирок бул саам Кхумбуну мен жакшы өттүм. Кичине мурункуга караганда жакшыраак өттүм. Биринчи жатактан биз дароо экинчи жатакка келдик. Мен экинчи жатакка келдим. Жакшы келип, аягымда бутумдун дарты бар. Ошол кармап калып барам келип. Палатка тегил жакта. Ошол жерге да жете албайт. Эне салып тегил жакка чыгабыз. Экинчи жатактан үчүнчү жатакка бардык. Экинчи жатактан үчүнчү жатакка жол. Эверестке жол. Аркамда Жамиля, казак кызы. Асан, мен Сербам. 7060 метр. Üçüncü yatak. Sağ salamat devam edesin geldik. Üçüncü жатакка жатып, ал жерден 4-күнгө келдик. Мага аябай оор болду. Мен аябай кыйналып жеттим. Анан 4-күнчү жатак 8000дикке келип, кыйналып, чарчап, 8000де ошо 4-күнчү жатак штурмовой лагерь деп коет, ошол жерге келип, келгенде эле биз түшүнүп аттык, аба ырайы аябай татаал экен, себептен келгенде эле шамал аябай аркырап, биз баса албай араң басып келдик. Жамалдык жатакта койду. Тартыш азырбай. Жатабызга келдик, анан мен шерпам, коштоп жүргөн шерпам күчтүү эле, күчтүү шерпа. Анан ал айтты, илим тилекке каршы аба ырайы аябай начар деп. Анан мен болсом баары үмүт деген башка да, ушунча келгенден кийин 8000дикке кептеп чыгып келсең, анан кантип начар болушу мүмкүн. Анан баягы өзүмдү дагы өзүм кичине толкунданганымды, кооптонгонумду басайын, сарсанамды басайын деп, анан мен болсо жок. Жакшы болот, мен эмени карагам, сайтты карагам, шамал басылыш керек, токтош керек деп келип, анан кечинде саат
8'de чыгабыз деп сүйлөшүп, 8'де штурм болот, ошондо чокусуна чейин 8000ден 8848-ге чейин бир эртең мененки 7-8дерге чейин жетебиз, ошондо бир 12 саат жүрөбүз деп болжолдоп, анан эс алалык, азыр эс алалык деп биз эртең менен мен саат 10дордо келдим, эс алабыз деп ал жерге жатып 7900 метр. 4-чү чабуул жатагы жаңы эле келдик. Азыр келдик. Жатып, бул жерде кечки 9га чейин эс алабыз. Азыр саат 2 болду. Түнкү кечки 9:10 кудайым деп чабуулга чыгабыз. Анан эми уктаганга аракет кыласың, бирок уктай албайсың ал жерде. Такыр суук, аркырап, анан шамал, Котляр өзүнүн алып барган жигити менен, шерпасы менен, алар 3 киши. Менин шерпам, Жамиля деген казак кыз, билесиздер, ал дагы ошо даярданган. Анан ал да шерпасы менен биз саат 8'де чыгабыз деп сүйлөшүп, анан 8'де чыктык, бысмылдадып. Шамалдын күчү мына аябай аркырап турду. Анан мен ошондо аябай коркуп, анан бирок болбой эле жаман ойду артка кылып, чыгышым керек, кантип чыга албайм, мен чыгышым керек деп биз жөнөдүк. Чыгуу аябай татаал болот экенин сездим. Себептен эле суук, шамал аркырап атат. 200 метр көтөрүлгөндө эле мен шерпам токтоп, или мен чыкпайм болду, кыйкырып, маска аркылуу шамал, каар болуп атат. Анан караңгы болуп калган, ошон үчүн мисалы очки жок, анан кар тийгенде, жана шамалдын кары тийгенде кесип кетет да. Анан ошондон маска аркылуу мага кыйкырып, мен барбайм деди. Себептенде айтты, биз азыр барсак өлүп калабыз. Илим все болбойт, чыга албайбыз, кайтарышыбыз керек деди. Мен айттым, андай болбойт, кетебиз, шамал токтойт деп болгон жокмун. Анан биз кете бердик, мен акыркы болуп чыктым эле. Анан бир аз басып, бир аз дагы чыгып баратсак, Жамиля токтоп туруп калыптыр, алдыда казак кыз. Шок болуп, коркуп, анан паника болуп кыйкырып атты мага. Илим мен шерпам болбой атат, чыкпайм деп атат деп. Анын дагы шерпасы мен чыкпайм деп токтоп калыптыр. Анан мен бар эркектикке салып эле, мындай кандай чыкпайсың, давай чыгасың, аба ырайы жакшы болот, давай деп. Анан Жамиля болсо паника болуп, илим биз өлүп калсак эмне болот, өлүп калабыз го илим деп баштады. Анан мен дагы эми ал кыз дагы ушунча азап тозок менен батат, биздин бир эле шансыбыз да. Анан мен Жамиля чыга аласың, сен чыга аласың, коркпо давай, чык, давай алдыга кет, давай бас, эчтеке болбойт, шамал токтойт деп мен кыйкырып, бастырып, дагы бир аз басты. Дагы бир аз баскандан кийин Жамиля токтоп, шолкулдап, ыйлап, илим, а что будет, если мы умрем деп кыйкырып, паника боло баштады. Анан Жамиля, сен күчтүүсүң, чыгабыз деп, шамал аркырай берди. Мен өзүмдү өзүм кармаганга аракет кылдым. Мен коркпогонго, өзүмдү алдаганга аракет кылдым. Анан бир аздан кийин Жамиля жайлап калды. Мен эптеп Жамиляны ашып алдыга кеттим. Аркамдан келе бер деп кыйкырып койдум.
бирок бир аздан кийин аркадагы мындай баягы кылчыйып карайсың, көрбөйсүң да анан жанагы башындагы фонариге ошо жок болуп калды да. Анан мен анча же мен алыс кетип калдым, Жамиля жай басып баратат, же бурулуп кетти дедим. Негизи артта ошо Кытайдын 15 альпинисти дагы мындай шурудай болуп тизилип келе жаткан. Баары кайрылып кетишкенин түшүндүм, себептен эчтеке көрүнбөй калды, капкараңгы болуп. Анын үстүнө шамал дагы аркырап атат, кар дагы жаап атат. Алдыда ошо Котляр өзүнүн жигити менен калды. Анан ошо шерпи, 2 шерпи бар болчу, ошо 2 шерпи менен. Анан мен шерпим мага чейин дагы 2 жолу токтоду. Дагы бир жолу токтоду, анан 3-үчү жолу токтоп мен шерпим айтты, Илим, мен барбайм, эч жакка барбайм. Биз өлүп калабыз деди. Мунун баары мындай кыйкырыкта болуп атат да. Анан мен рацияны алып, бер мага рация алып, мен улам эле жүрү Илим, бурулалык, өлүп каласың дей берди. Анан мен баягы эми мен 2 аңжы болуп аттым. 2 аңжы болуп кантип өлүп калабыз? Кантип чыга албай калабыз? Мен ушунча каражат кетирсем, мен ушунча ресурс кетирсем, мен ушунча убакыт кетирсем, мага ишенген адамдар болсо, мен кантип бурулуп кетем деп, баягы ошол экинин баары могу аң сезимде болуп, анан рацияны алып, тиги негизги жатак менен дагы байланыша баштадым. Негизги жатактан ташы болсо айтты, Илим, бурулчу деп сурана баштады. Илим, бурул, Илим, өлүп каласың, аба ырайы оңолбойт экен, Илим деди. Анан мен баягы эмоцияга да калдыра баштадым. Ташы, сен айтпадың беле, жакшы погода, жакшы аба ырайы болот деп атпадың беле деп. Анан алдыда кетип бараткан Котлярга чыгып, Котляр, эмне болдуң сен десем, аба ырайы Илим начар болуп атат, бирок мен дагы аракет кылам деди. Мен шерпамды жүрү чык десем, мен шерпам айтты, мен чыкпайм. Илим, мен чыкпайм, мен бурулам деди. Анан анда мен эми алдыда, мен жолду билбесем дагы алдыда Котляр бар да деп, анан бер мага эми кислородный баллон, канча кислородный баллон кетет, кычкылтек кетет үстүнө десем, Илим, сен көтөрө албайсың, дагы 3-тү салышың керек сага деди. Анан мен өзүмдүкү бар, ошондо 4-тү салышым керек, 4-тө батпайт рюкзакка. Анан мен 2-ни салдым. Себеп дегенде эми кайсы бир деңгээлде мага деле түшүнүктүү болуп калды. Чыга албайт экеним, кайта бурулуш керек, түшүнүктүү болуп калды. Бирок баягы болбой эле, үмүт деген кыйын экен. Мен үмүттөнүп тигинден алып 2 баллонду, кычкылтек баллонду салып, анан алдыга кетип калдым. Мен шерпим бурулуп алып түшүп кетип калды. Ошондо Эвересттин этегинде 8400-түн деңгээлинде мен жалгыз калып калдым, жанымда эч ким жок. Шамал аркырап, аябай суук. Анан жок, мен чыгышым керек, алдыда Котляр бар эмеспи деп. Алдыда жалгыз Котляр бар, башка эч ким жок. Эвересттин этегинде башка эч ким жок. Анан ошол эки үмүттөнүп эле мен өзүм жумар бар, унчукпай эле жана шамалдан жумар кыла бердим. Бирок ошол учурда мен түшүндүм, шамалдын ылдамдыгы 100 км, саатына 100 км ашып калганын түшүндүм. Себеп дегенде мен улам жумар кылсам, жумарды жумардап коет. Ошон улам аркандан өйдө кылсам эле шамал мени аркыратып жулкуп ура баштады. Мен басыш да кыйын болуп калды. Бирок эми кантип эле чыга албай калам деген себеп дегенде мен мындай кайсы бир деңгээлде түшүнүп аттым да, мен азыр ылдый түшсөм, ошо менен бүттү, мен чыга албай калат экенмин деп, болбой эле өлөрманданып, үмүттөнүп, алдыда Котляр бар эмеспи деп үмүттөнүп, дагы бир аз чыгып келатсам, 2 шерп туруп калыптыр. Котлярдын шерп экен. Каардан калканыч болуп эле бири-бирин кучактап туруп калыптыр. Мен аларга келип мен туруп калдым, себеп дегенде ошондо üşüй баштадым. Тоодо üşүп баштаган бул демек өлүмгө барабар. Сен аракет кылышың керек да ошол учурда. Ошол демек бул эмнени билдирет? Üşүп баштаган, колуң манжалары üşүп баштайт, бутуң üşүп баштайт. Демек ал өлүп баштады, тоңуп баштады дегенди билдирет. Ошондо сен
тез арада бирдеке кылышың керек да. Колдоруңду ылдый силкип, буттарыңды силкип, канды жүгүртпөйсөң, анда бир аздан кийин колдоруң, буттарың тоңуп, андан ары гангрена башталат. Ана ошо үшүү сезим ошондо келе баштады. Мен аларга такалып, эмне болду, катляр канатсам, катляр өйдө кетти. Биз бурулдук, биз келатабыз деп калды. Анан рация, менде рация жок эле, рацияңарды бергилечи деп катлярга чыгып, катляр каяктасың десем, илим болбой калды, кайтарыш керек болот, мен кайтарып келатам деди. Ыйлагым келди. Себептегенде түшүндүм, мен бүттү, ошо менин экспедициям бүттү экен. Ошондо мен жашоомдун эң чоң максаты, кыялым, мен могул аракетимдин баары текке кеткен экен, мен чыга албайт экеним ошондо түшүнүк келди. Балкон деген жер, балкон дейбиз эми, бул өзүнүн атактуу жер. Балкон деген 8400 метрде, 8450 метрде жайгашкан жер. Аябай татаал жер. Ошо мезгилде биз деген ылдый астында жанакы негизги жатаккана, негизги лагерде туруп, биз деген радио связь менен байланышып турганбыз ошол мезгилде. И ошо мезгилде Эвересттин астында, Эвересттин чокусунда аба ырайы аябай бузулган. 70, 80, 90 километр шамал, суук, көп экспедициялар ошол күнү, илим чыгып бараткан күнү түнү кайтышкан да. И мен радио сообщенияларды угуп атып, мен ошондо эле түшүнүп аткам да, что экспедициянын акыбалы аябай оор, аябай татаал, анан аябай аба ырайы жаман болуп турган мезгил болчу да. Почти 2-3 чейин радиосвязьтар болуп, сообщенияларды угуп, ошол жерде биз дагы аябай сана тартып турган мезгил болчу да. Эми илим 8400 метр, бул деген аябай уже оор жер да. Ошол жерде ушундай шамалда 70, 80, 90 километрде эми экспедициялар баса албайт. Мындай ушундай суукта, ушундай шамалда Эверестке эч ким жете албайт. Ошон үчүн ошондо туура чечим кылган да. Жанакы лидер экспедиция ошондо туура чечим кылган. Ошол жерде кайтабыз деген. Потому что кайтпай дагы эле басып кете берсе дагы эле күчкө салып көк беттенип бара берсе, ошол жерде каза болмок. Анын эле астында эки кыйын монгол альпинист ошондой эле акыбалга түшүп, ошол эле жаман погода, монда аба ырайга түшүп жоголуп кетти. Каза болуп калды. Эки мыкты, эң кыйын Монголиядан чыккан, Монголиядан келген эки альпинист ошондо жаман аба ырайга түшүп, шамалдын астына түшүп, тоңуп, ошо менен каза болуп калышты. Мен негизги жатакка Ташыга чыгып, Ташы эмне болуп атат десем, Ташы эчтеке деп эле менден жалынып сурап баштады. Илим бурулчу, илим өлүп каласың. Бурул, суранам сенден деп Ташы суранып баштады. Мен аябай эмоция калтырып сүйлөшүп баштадым. Анан Ташы, мен 4-үнчү жатакка түшөм, 8000дикке. Акыркы штурмовойго мен ошол жерден күтөм, Ташы, макулбу? Ташы, мен кайра чыгам, макулбу деп ошол жерден кыйкырып атсам, Ташы мага илим эң негизгиси, бурул эң негизгиси түшчү деди. Анан мен ошондо рацияны берип анан бурулдум. Ошо бурулганда биринчи жолу мен өлүп калам го деген түшүнүк ошондо келди. Себеп дегенде мен бурулсам эчтеке көрүнбөйт, жатакта көрүнбөйт, бир дагы лампочка жок, жарык жок, шамал аркырап уруп атат. Андан мен ылдый түшө баштадым, денем муздай баштады, манжаларым, бутумда, колумда муздай баштады. Анан ошондо мен аябай коркунуч келди. А мен ошондо түшүндүм, мен азыр жетпей эле ошо өлүп калат деген, ушинтип жетпей калам го деп. Анан болгон күчүмдү, аракетимди
салып атып, жумшап атып, эптеп атып, жол жанагы басып өткөн жолум түгөнбөйт. Мен Эвересттин балкон деген жерине келдим эле, балкони деп коет. Бул 8400 метрдин тегерегинде. Анан ошол жерден 4-чү жатакка түшүш мага өтө кыйын болду. Жашоомдо альпинизмдеги эң кыйын жол ошол болду. Эң татаал жол. Шамал такыр басылган жок. Аркырай берди. Мен 8000 бийиктикке келип, жатагыма соймолоп эле келдим. Соймолоп эптеп келип кирсем шерпам отурган экен. Ал мени ошо желкемден кармап сүйрөп киргизди. Мен кирип 7900 метр. Жаңы эле чыгып 500 метрдей чыгып көтөрүлө албай койдук. Катып шамал тоңкала таштадык. Шамал басылабы десем такыр басылган жок. 1.32 болду. Анан кирип алдык. Азыр эс алабыз. Андан кийин эртең үстүнөрү кайра көрөбүз го. Мен мындай же эсимди жоготпойм деп жатканда ошо бир учурда ойлоп отурдум да, Котляр жете алабы же жете албайбы, же өлүп калабы деп ошону ойлонуп атсам, бир маалда үн угулду. Илим деп кыйкырган, ошо шамалдын аркыраган ичинен арасынан илим дегенде анан Котляр экен деп, анан да десем, Илим, ты пришел живой деп менден сурады. Анан да деп ушинтсем, все хорошо, Илим, отдыхай деп, анан Котляр айтты, прости меня, Илим деди. Менден кечирим сурады. Себеп дегенде баягы күндү аныктап атканда, кайсы күнү чыгабыз деп атканда, менин тажрыйбам анча жок да. Котлярдын тажрыйбасы бар, Таштын тажрыйбасы бар. Анан баягы Ташы болсо айтты, Илим, сен дагы 2-3 күн күт, аба ырайы жаман деп. Котляр болсо, Илим 2-3 күн күтсөк, андан кийин көрдүңбү, могу жерде бир эле күндүк мындай терезече бар экен. Андан кийин жол жок, дагы 10 күн жатып калышың ыктымал, ошон үчүн кете берели деп мени ошол элекке көндүргөн Котляр болчу да. Мен Котлярдын тажрыйбасына ишенип анан барып алган болчумун. Анан ошону Котляр ошо 8 минуттен кечирип кой деп кечирим сурады. Ал билди мен кыялым талкаланган экен. Себеп дегенде 4-чүдө жатып, таңга чейин жатып, мен кантип эми Кыргызстанга кайтып келем деп, анан мен рация менен Ташы, мен бул жерде болом дагы 2-3 күн болом деп айтсам, рациядан, Илим, түшчү, пожалуйста, ал жерде суранам сенден, дагы 10 күндөй аба ырайы бузук, сен өлүп каласың деди. Неге 8 минутте эс албайт адам акырын өлө берет, жана медленная смерть деп коет. Ошондо эң туура чечим болду. Мен деле сана тартып ойлогом, эми ушинтип келип калабы, жетпей калабы жеңишке деп туруп. Но ошол жерде мен дагы бир облегчение болгон да. Эми деген өмүрүн сактайт. Эверест дагы эле турат. Эмки жылы башка болобу, кандай башка шарт болсо дагы Эверестине кайра келип берет депчи. Но ошол жерде аман калды, аман калсын деп эле, бир эле тилегибиз аман калсын, аман эсен түшүп келсин деп эле. Конечно, биз дагы биз чоң улут чокууларга чыгып баратканда ушунчалык жеңишке жетебиз деп туруп өзүбүздү беребиз. Кээ бир мезгилде өмүрүбүздү деле таштаганга даярбыз. Но ошол жерде мен дагы аябай ызаланып, эми жетпей калат экенби инибиз деп туруп. Но бирок аман калсын, аман түшүп калсын, түшүп келсин. Эми эмки жылы башка жолу аракет кылабыз деп туруп ошондой аябай мындай оор түн болгон ошо күнү да.
Главное, живая осталась. Тема. А вот, если бы мы дальше продолжили бы, да, это закончилось бы очень плохо. Күн санап, саат санап отурдум. Илим бул жерге жетти, бүгүн эртең тияка барат, анан 3-чү лагерге чыгат, анан мына эми эң акыркы баягы чабуулга чыгуучу жатакка чыгат. Анан мына бүгүн чыкты, саат мынчада чыкты болуш керек деп, анан уюштуруучу компаниядагы жетекчиси Ташиге чалып тынбай кабар албаттым. Баары жакшы, мына кетти. Себеби Илим менен акыркы 3-4 жыл чогуу жүрүп, бул анын канчалык мындай кыялы, канчалык күчтүү экенин мен көргөмүн, билгемин. Ал азыр өзү ачык киши болгон үчүн ал дайым айтчу да. Аке, мен бир чыгып көрөм, болбосо мен экинчи барбайм Эверестке депчи. Анан ошо болгону баягы жакын болуп калган, бир туугандай сезимде болуп калган иним ошол ийгиликке жетсин деп аябай мен өзүмөн каалагандан да катуу кааладым да. Анан күтүп отурам, мына чыкты, штурмга кетишти деди. Анан Ташиге айттым, эми түн бир убакта, түнкү акыркы жолу саат 2-де сүйлөштүкпү, 1-де сүйлөштүкпү. Таши, эми бир менин деле божомолдоп Эверестке чыгып, тоолорго чыгып жүргөн үчүн билем да, мынча саатта жетсе, эртең менен 6-да уже чокудо болуп калыш керек. Анан мен жаңылык болору мен мага айт дедим. Телефонду болушунча эң катуу чыккан эмесине коюп алып, анан түнү баягы тирүү жан экен, уктап кеттим. Эртең менен турсам 6 болуптур, бирок жаңылык жок. 6:30 чейин күттүм. Анан 6:30 Ташиге чалдым. Таши, эмне болду десем, кайтты деди. Не болду десем, шамал, өтө катуу шамал, мен кайтардым, болбой. Көгөрүп чыгам деди, мен кайтарып жибердим деп. Анан абдан оор кабыл алдым бул жаңылыкты. Анан көндүрдү, мен анда дагы баягы үмүтүм үзүлбөй эле, макуланда Таши, мен 3кө түшөм, 3-тө түшүп күтүп кайра штурм кылам дей бердим үйлөрмандан. Анан 4кө түштүм, 3кө түштүм, 2ге түштүм, 2ге келип түшүп жатканда ошондо түшүндүм мен аябай чарчаганымды, ресурсум түгөнгөнүн, адам баласынын физикалык ресурсун дагы, психологиялык жактан дагы, моралдык жактан дагы аябай сынып талкаланганымды мен түшүндүм. Анан экинчи жатактан ушу мен айттым, мен болду, мен кетем деп, негизги жатакка, негизги базага келип, негизги базадан учак менен Катмандуга учуп кеттим. Катмандуга учуп кел дедим, эч кимге эчтеке жазба, сураныч деп сурандым. Анан келдик. Жашоомдо моралдык жактан дагы, психологиялык жактан дагы, физикалык жактан дагы эң чоң сынганым ошондо болду. Мен сынып Катмандуга келип 2-3 күн эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. 2-3 күн эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Отелден да чыккан жокмун. Эң кыйын учурлар болду. Ошондой абалдан өзүңдү өзүң чыгарыш абдан кыйын. Мен Катмандуга келгенде Кадыр акем мени күтүп, ал киши мени жеңиш менен келсе, мени чогуу келебиз деп күтүп турган. Мен ал киши менен, Кадыр акем менен негизги жатактан сүйлөштүм. Негизги жатактан ошол бүт баарыңыздар көргөнсүздөр, жаңы түшүп келип, кыйналып, жаңы түшүп келип, Катмандуга учарынын астында кайрылып, мен чыга албай калдым деп кайрылуу жазадым эле. Ошол кайрылуунун алдында Кадыр акем рация менен чыгып, Илим, ал Катмандудан чыгып, Илим эчтеке дебе, иним эч кимге эчтеке дебе, сөз сүйлөбөй эле кой, бүттү дебе, кайра кел Катмандуга сүйлөшөбүз дегенде, мен ошо учуп келип 2-3 күн эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Анан 2-3 күндөн кийин ошо акем
Кел илим деп анан илим кайра чыгалык деди. Мен Лхотсыга барайын, сен кайра бир аракет кылбайсың деп. Мен сынып калгам да. Ал учуру мен сынып калгам. Ал учуру мен кыйналып депрессияда кирип турган учурум, анан эми мен анда кайра чокууга чыкмак турсу отелден тыңгылыктуу чыккан шайым жок эле. Каякта кайра чыгып анан акем кайра аракет кылалык келем деп ошол киши биринчи жолу идеяны айтып, ошондуктан эми кантип чабасың, мен биринчиден өзүм да сындым, күчүм да кетти, алым да кетти, ден соолугум да начар болуп калды. Кыйналдым аябай, моралдык жактан да сындым, психологиялык жактан да сындым. Анан Ташы уюштуруучу Ташы менен сүйлөшсөк, Ташы биринчи такыр эле баш тартты. Мындай мүмкүн эмес, мындай тарыхта болгон эмес кайра чыгуу. 1 жылдан кийин кел элим, 2 жылдан кийин кел, мен сага жакшы шарттарды кылып берейин, сен азыр үйүңө кайт деди. Ташы айтты, мен эсимде болгон эмес, мындай кайра чыккан болгон эмес, чыга албайсың деп. Анан бага менде кичине өчүп калган үмүтүм жанданып кетти да. Анан мен туруп эле, Ташы, мен азыр мага жардам берчи, азыр колдочу, мен кайра чыкканга аракет кылайынчы Ташы деп мен сурана бердим. Ташы, бир жардам берчи. Анан негизи кайра чыккандагы бул кайра эле чоң акча да, жана экспедицияга кеткен акчанын жарым акчасы. Андай акчам да жок эле. Мен Ташыга айттым, Ташы, жардам бер мага карызга чыгар. Анан Ташы биринчи күнү таптакыр баш тартты, айтты, мен чыгара албайм элим. Андай менин тарыхымда таптакыр болгон эмес, андай болгон эмес, сен чыга албайсың, сен карачы кебетеңди. Сен физикалык жактан дагы бүттү, организмиң да өлдү. Сен моралдык жактан да сен кантип чыгасың деп. Мен болбой эле өлөрмүн андан эле. Ташы, мен эгерде азыр чыкпасам, мен экинчи келбейм, Ташы, келе албайм дедим. Келе албайм деген себеби бул жөн эле жанагы кайра акча чогултуп эметиш эмес. Негизи моралдык жактан кайра келиш мен үчүн, мен ошондо түшүнүп отурдум да, мага келиш мүмкүн эмес. Ойлонуп өзү макул болду. Көп ойлонгон жок, көп деле ойлонгон жок. Кеттик аке деди, барабыз анда. Мен айттым, мен сени менен мен да барам деп. Анан экөөбүз болгону сурандым, эч соц тармакка жазбайлы. Себеби менде мындай ишеним жок, бирок баары бир элдин көзү, сөзү ашыкча, көңүл ашыкча эмет, бир мындай баары бир өзүнүн энергетикасы бар деп мындай ичимде ошондой ишеним болду да, кызгандым да. Ошон үчүн эч жакка жазбайлы, экөөбүз эч кимге айтпайлы, жада калса ошо досубуз Эдуардка да айтпайлы деп анан айткан жокпуз эч кимге. Анан 6 күн Катмандда эс алып, анан кайра барып, ийгиликтүү чыгып түштүк. Ошо 7900гө чейин чогуу бардык. Анан ошентип Ташы акырындап көнө баштады. Ал кичине көрөлчү дегенде эле мен мындай үмүт бар экенин билип эле кайра өзүмдү өзүм чогултканга аракет кылып барам деп. Кадыр акем да мен сен менен себептенде Эверест менен Лхотсе мындай жанаша турат да. Экөөгө чыккан жол ошол Кхум менен бир эле чыгат. Анан ортосунда ошо 3-үчүнчү жатактан бир аз өткөндөн кийин эле Лхотсе бул жака кетет, Эверест бул жака кетет. Анан мен чогуу сен менен барам, сен менен коштоп барам деп. Аягы Ташы менен сүйлөшүп, бул тоодогу досчулук, тоодогу мындай бири-бирин колдоочулук дагы өзгөчө.
ташы мени колдоду. Карызга деп макул болду. Анан мен кайра желегимди, рюкзагымды баарын чогултуп алып анан негизги жатакка жөнөдүм. Кадыр акем ал дагы жанагы орусча айтат го суеверный деп, альпинисттердин баары суеверный, ал да киши айтты, элем эч кимге айтпай эле койчу. Элдин назары да түшүп атат. Мындай эле аракет кылып көрөлүк депти. Албетте мен кайра барам дегенде элдин баары келишип дешти, ошол жердегилер. Бизди көрүп баары даярданып, акчаларын чогултушуп, кайра күчтөнүп, демденип биз да чыгабыз деп башташты, бизге кошулабыз деп. Анан ошону бизге кошулушту. Биз ошентип кайра негизги жатакка келип, күндү тандап, кайра ошо штурмдук чыгуу деп коет, штурмдук чыгууга чыктык. Бул кыргыздын өжөрлүгү да, бул кыргыздын эрдиги, бул кыргыздын эрки да. Бул эл аралык альпинисттик системада Эвересттен кайтканда уже кайра ошол эле убакытта кайра чыкпайт эч ким. 100% бүт баары таштап кете бермегиле да. Мына эми мага Алла таалам шарт бербеди, чыга албадым. Мына 8400 метрде кайттым, ошо мен кете бермегиле да. Но кыргыздын өжөрлүгү ушул, кыргыздын эрдиги ушунда да. Карабайсыңарбы? Илим келди, аябай акыбалы оор болуп, көңүлү дагы жок болуп, Катмандуга учуп кетти. Ошол жерден коштошуп, мен деле илимдин состояниясын көрдүм да. Аябай оор, көңүлү жок, эми Эверестке жетпей, жеңишине жетпей, Катмандуга жанагы Непалдын борборуна учуп кетти. Но карабайсыңарбы? Башка Германиядан болобу, Америкадан болобу, орустар болобу, любой альпинист уже кайтпайт эле да. Но кыргызымдын өжөрлүгү, кыргызымдын өзгөчөлүгү ушу да. Катмандуга барат, анан деген Кадыр биздин досубуз ошол жерден кеңешип туруп бир чечим чыгарат. Илим жок, 6 күндөн кийин азыр эс алабыз, 6 күндөн кийин кайра кайтабыз. Дагы бир попытка кылабыз деген, бул эми улуу тоолдо бул деген батырчылык. Эверестке барып чыга албай, көкпеттенип, тытынып, кайтара барып чыгып келгенди мен экинчи ирет ушунчалык мындай жагымдуу шок кылды, мага ушунчалык дем берди, ушунчалык илимге болгон сыйым өстү десем жаңылбайм. Анткени Эвересттин тарыхында эч бир киши ошол Эвересттен түшүп келип чыга албай кайтара барып чыгып келген болгон эмес экен. Негизи эле чыга албай, бирок кайтара барып деле чыга албай калган киши кайтара барган киши болгон эмес экен. Бул илим чыга албай калып, кайтара келип, кайтара экинчи жолу барып чыга албай эмес, еще көкпеттенип барып чыгып келип, ушундай бир эрдик жаратты. Бул илимдин ошол күнүмдүк тоскоолдуктарды жеңип аткандагы өзүнө болгон чакырыгы аз болуп калып, жашоо негизи эле өзүнүн өмүрүнө, өзүнүн жашоосуна, өзүнүн ден соолугуна, негизи эле ушул дүйнөгө болгон чакырыгы деп мен билдим. Кайтара илим ошо чыга албай калдым деп өзү соцсеттерде айтты, ачык айтты. Биз ошол илим менен жеке сүйлөшкөндө мен кайтара чыгасың, жетесиң, Эверестке бармайын, кайтара келбейсиң деп эми баягы тух берейин деп эле айтканмын. Бирок илим буну кылат деп ойлогон эмесмин. Мен баягы көз ачыктай эле айтып койгон экенмин да. Илим көкпеттенип ошонун баарын кылып келди. Ошону кылгандан кийин мен аябай таң калдым да. Бул мен үчүн 3-чү жолу шок кылды. Анткени мындай кишилер бул дүйнөгө өзүнчө башка бир миссия менен келет.
Кадыр аке негизи жашоосунда менден алдагайда батпашат. Бирок азыр акклиматизациясы акклиматташуудан өтпөгөндүктөн акклиматизациясы жок болгондуктан жашашпай келатат. Экинчи ирет бардым. Тезиң келже. Мен шарпам чогуу. Саммитке эми экинчи аракет кылып көрөлү деп атабыз. Кар жаап атат. Шамал жок. Бул өтө жакшы аба ырайы болуп эсептелинет. Мунун аркасында экинчи жатак бар. Эвересттин жолу оңой эмес. Бирок маанай жакшы, көңүл жакшы. Бул менин эмгегим. Мен муну жактан бери, базадан бери көтөрүп. Өзү көтөрүп келди. Бирок бул сам мен кыйын болот го деп ойлосом, мага ошол кыйынчылыктар кайра мени мындай шыктантып, кайра мага күч берген экен. Себеп дегенде мен хумуну дагы аябай бат жакшы чыктым. Ошол биринчи, экинчи, үчүнчү жатакка чейин рекорддор менен чыктым. Такие большие, великие вершины, они поддаются именно только храбрым и сильным людям. И вот представляете, после тяжелейшей попытки 200% люди никогда не возвращаются. Они могут вернуться на следующий сезон, могут вернуться через пару лет. Но в тот же сезон никто не возвращается. Это считается просто немыслимым. И тут Илим и Кадыр возвращаются. 6 күн Катмандуда эс алып, өзүнө келип, анан кайра кайтып, Кадыр ошондо Лхотцага ийгиликтүү, Лхотц 8516 метрге ийгиликтүү жетип, при этом Илимди сопровождаться этип 8000 метрге чейин. Илим ийгиликтүү анан деген Эверестке жетип алат. Мен ойлойм, бул деген батырчылык. Бул деген өжөрлүк. Саат 7:13 6450 метр бийиктик. Эверестке бараткан жолдо. Мына Эверест. Экинчи жатак. Мен палаткам. Бул Кадыр акенин палаткасы. Кадыр Көктайлык болсо, Кадыр Көктайлыкпы? Көктайлык. Бат чыгып аттым, мыкчам чыгып аттым. Анын үстүнө мен да ойлойм мындай. Эми баягы бир жолу чыга албай калгандан кийин кайра бүт энергиям баарын чогуттум го деп ойлойм. Үчүнчү жатакта Кадыр аке менен коштоштум. Мен түнкү 3-тө, таңкы 3-тө чыктым. Кадыр акем бакыш. Анда дагы ушу болбой ойгонуп мени узатты. Себептен ошол жерден биз ажырап кетип аттык эле. Ийгилик Илим деп мени кучактап кетирди. Ал жерден дагы 4-чү жатакка мен 4-чү лагерге жөнөдү. бат чыктым. Буюрса, чокудан кийин экөөбүз экинчи жатакта жолугабыз. Дагы бир аракетимди көрөм. Дагы бир аракетимди көрөм. Төртүнчү жатакта эртең менен таңкы саат 8-де келип, 22 май 8-де келдим. Анан ал жерде кечки саат 8-дерге чейин ошол жерде эс алдык. 12 сааттай ушу 4-чү жатакта болуп. Бул Эвересттин 4-чү жатагы. Мурунка караганда кичине абалым жакшыраак, эми жакшыраак деп айтса. Дагы бир аракет кылып көрөм, Кудай деп. Кайра жеткеним. Бирок мунусунда менин өзүнчө бир рекордум бар. 7990 метрге чейин пиво көтөрүп келдим. Жап-жам. Азыр ичем. Бул чоң эмгек да. 4 пиво, 4 сыра,
4 жатакка бирден алып келдим акыркысы. Эми Кудай деп азыр бул жерде 5-6 саат эс алып чыгабыз эми. Аба ырайы жакшы болуп беришкен. Анан кечке жук чыга баштадык. Катляр, Жамилялар алдыга 2-3 саат мурун чыгып кетишти. Анан жанагы жолду мен кайра баштадым. Аба ырайы ал түнү аябай жакшы болуп берди. Анан бирок мен баягы коруп калган жаным аябай коркуп аттым. Чыгып баратканда аябай коркуп аттым. Себептен де 5 мүнөттө эле бусулуп кетет да. Аябай коркуп ошо аягына дүйнө чокусуна чейин, аягына чыкканга чейин, аз калганга чейин 20 метр калса дагы мен аябай коркуп бардым. Орто эсеп менен ошол 4-чү жатактан дүйнө чокусуна чейин альпинисттер 10-12 саатта чыгышат. Мен эмне мага жардам бергенин билбейм, бирок мен 7 саатта чыктым. 7900'да баягы мен кечираак чыктым, себеби Лохотце жакыныраак, 300 метр ылдый бийиктиги боюнча. Анан меники баягы түптүз эле жолда, бир коо менен эле Лохотце, эч жака бурулбайсың, эчтеке жок. Түптүз тик эле колот менен, ичке колот менен чыгып кете бересиң да. Анан ошон үчүн мен кечки түнкү саат 11'де чыктым, илимдерди ошо 7'де чыкты деп уктум. Анан мен Лохотцеден акыркы жатагынан кичине эле жөнөгөндө ар бир кетип аткан адамды көрдүм да. Башында чырагы бар, фонарик. Ар бирин кадимкидей мындай колго салгандай көрүп турдум. Анан билчүмүн ким каерде кетип аткан. Биринчи команда ошо илим менен экөөбүздүн кайтканыбызды көрүп, биздин Катляр досубуз да кайткан клиенти менен Казакстандан келип биз баягы колдоп аткан Жамиля да кайткан. Илим монончончу кетип атат. Илим могу балкондон ашты, илим тиге жетти, түштүк чокуга жетти деп мен бүт көрүп бардым да. Чокуга жеткиче көрүп турдум. Анан мен Лохотцега жетип, жете электе бир жарым жолдон ашып калганда илимдер жетти деди. Аябай тез жетти. Себеби баягы 8400'гө чыгып биринчи аракет кылганда 8400'гө чыгып аябай организм көнгөнгөбү же мындай чийире алгангабы, жөн эле аткан окто эле. Бул негизи Эвересттин чокусуна аябай күчтүү спортсмендер, альпинисттер 7 саатта жетет да. Анан мен өзүм 10 саатта жеткем. Илим ушу 7 сааттын тегерегинде эле жетти. Анан таң калдым. Анан ойлоп койдум, бул акклиматизация жакшы болуп, организм эметип калганга, көнүп калганга деп. Баратканда ошол сезимдерди айтып да бере албайсың. YouTube видео телефонуңда көрсөтүп бере албайт экен да. Ушунчалык керемет коозду, ай аябай жаркырап турду. Анан ошол эки жана балкон деген жерге келдим, кайтарылган жериме, мурда кайтарган жериме. Анан ошондон дагы ашып баратканда Лохотце 8,5 метр бийиктик болсо, мен ошондон дагы баратам да, улам өйдө кетип баратам. Анан ошол жердеги ааламдын кызыгы, ааламдын таң калыштуусу космоско бараткандай улам баратам, түгөнбөгөн жол. Анан ошондо түшүндүм, жанагы мен Манасулуга чыгып 8000'дигим бар, мен тажрыйбам деген. Бул жөн эле болбогон эле сөз экен. Эверест бул чынында эле тоолордун тоосу, чокулардын чокусу, тоо хандарынын хан болгон тоосу экен. Ушунчалык бийик, түгөнбөгөн. Жолдон баратып 4-5 адамдын каза болгонун көрүп, ошол улам мени мындай дагы кайра чыйралтып атты. Себептен аларды көрүп, жаңы эле өлгөн альпинисттерди көрүп, өлүп калыш бат элекен деп. Андан дагы
мындай чамданып бекем болгонго аракет кылып атам. Таңкы 23 май таңкы 4:50 дегенде дүйнө чокусуна чыктым. Урматтуу менин сүйүктүү мекеним Кыргызстаным. Жараткандын буйругу менен дагы бир пенде дүйнө чокусуна Кыргыздын эркиндигинин жана эгемендигинин символун көтөрө алды. Бардык колдогонго ишенгендер баарыңыздарга терең ыраазычылык. Кыргызстаным өнүгүп гүлдөп өнүксүн. Кыргызстанда араздашуулар аз болсун. Кыргызстаным менин мекеним. Бизде билимге басым жасайлык. Тояштарга эмес, баарыбыз эгерде балдарыбызды билимге үндөсөк, өзүбүзгө билим кылсак, ошондо биз эгемендүүлүгүбүздү, эркиндигибизди сактап калабыз. Урматтуу Кыргыз президенти Садыр Нуркожоевич, сиз колдобосоңуз бул экспедиция ишке ашпайт эле. Колдооңузга терең ыраазычылык. Мен убадамды берип, биздин жаркыраган жакшынакай желегибизди дүйнө чокусуна көтөрө алдым. Бардык колдогон жакындарым, туугандарым, баарыңарга ыраазымын. Мен бул өзүмдүн чыгымды билимге арнайм. Кыргызстандын басымдуу көпчүлүк эли билимдүү болсун. Биздин жакшынакай желегибиз жалаң гана жеңиште, жалаң гана бийиктикте жаркырап желбиреп жүрө берсин. Сак саламаттуу өлкөбүздө көрүшкөнчө Кыргызстан, ура! 8848 целых 86 рассвет. Айфон толугу менен жүре албай аткан телефон бар. Азыр чыктык эми. Мындай аманчылыктар. Аны чачырып ал. Чокуда бир 40 мүнөттөй болуп, эптеп 3 челекти чыгарганга аракет кылдым. Мен жерде жүргөндө мага күлүп айтышты эле, илим 3 челекти чыгара албайсың, чыгара алсаң, альпинисттер айтышты эле, чыгара алсаң азамат болосуң деп. Мен ошо альпинисттердин арасында азамат деген сөзгө татыктуу болдум. Элдердин баары күлүп атышпайбы, желекти улам чыгара бердиң деп, бирок желек чыгарыш ал жерде аябай кыйын болду. Кыргыз желегин чыгардым албетте. Партнерлорумдун желегин чыгарып, анан түшүп келдим. Эң эмоционалдуу жери келатканда 4-чү жатакка келип, 8-миңдикке келип түшүп, чарчап, анан отуруп эс алайын десем, рация менен Кадыр акем чыкты. Кадыр акем чыгып, илим куттуктайм деди, куттуктады ал киши. Бул деген аябай өтө кыйын чечим болгон. Аябай мындай татаал чечим болгон, но жеңишке жетти. Жигиттер барып, өжөрлүгү менен, эрдиги менен жеңишке жетип, анан деген мындай аябай чоң тарых азыр калтырып атат. Анан рахмат деп, анан мен УХЦнын 4-чү жатагындамын. 4-чү жатак кичине ылдыйраак эле, ал ошондо 2 сааттык жол эле. Анан мен сени күтөм илим, кел, чогуу түшөлү деди. Анан мен дагы ал кишини куттуктадым. УХЦга ал киши да чыгып келди, УХЦга. Жашоомдо шолкулдап 3 жолу ыйладым. Ошо эсимде, кичинекей кезди эске албаганда, ошо 1996 жылы атам каза болгондо, атамды аябай жакшы көрчү элем.
Анан аябай ыйладым. Шолкулдап аябай ыйладым эле. Ушу болгон жан дүйнөм менен ыйладым эле. Анан 42-ге чыкканда ыйладым, ушу Манаслуудан чыгып келип, ушу тозоктун баарын көрүп, аман эсен келип, Катмандуга келип, душка кирип, 32 күн жуунбаган душка кирип, душту кылып, анан ошондо аябай шолкулдап, аябай ыйлагам. Мунусун жана биринчисин Эверестке чыга албай калганда да ыйлаган жокмун, Эверестке чыкканда да ыйлаган жокмун. Бирок ошо түшүп келатып, Лхотсенин жатагына, жана штурмдук 4-чү жатагына жакындап калганда алыстан Кадыр акемди көрдүм. Кадыр акем ошол жерде туруп, мени күтүп турганын, карап турганын көрүп, ушу жакындап келатканда, жакындап калганда, 20 метр калганда мен чыдай албай, толкунданып, ошо чыгып келгениме, ушул азаптын баарын көргөнүмө, ошол киши жанымда болгонуна, ошол жердеги кыйынчылыктын баарын көрүп, ийгиликтүү келгениме, анан ошол жакын кишим ошол жерде мени карап, күтүп турганын көрүп, ошол Кадыр акеме жакындап келатканда эле ошо көзүмдөн жаш чыгып баштады. Мен Кадыр акемдин жанына ошол жерде келип, ошол Лхотсенин негизги жатагы 7800 метр бийиктикте, ошондой болсо керек, ошо жакын келип, анан ошо менин урматым, ошол мен болгон ушул рахматым, ыраазычылыгым деп мен ошо келип биринчи мен тизелеп, алдына тизелеп туруп, колун өөп, Лхотсенин 4-чү жатагында туруп ыйлап отурдук ошо. Жанан түшкөндө экөөбүз кайра 7009-дан жолуктук. Кучакташып алып ыйладык. Бири-бирибизди куттуктадык. Эми мен Эверестке чыгып түшүп, базовый лагерде мени куттуктап, баягы негизги жатакка келип, кофесин көтөрүп келип, ошо Таши досубуз шампанын ачып, анан ары барып турлачы, мага 1 литр суу бергилечи деп, анан сууну алып алып, тигиндей барып алып, бир шолоктоп, токтой албай ыйлагамда, өзүмдүн баягы ийгилигиме, өзүмдү өзүм жеңип, ошо чокуга жеткенимди, анан башка тоолордо эч бир көзүмө деле жаш, эмоция деле келчү эмес. А бул жолу ошо илимдин жеткенине сүйүнүп, экөөбүз Лхотседе бир топ Лхотсенин акыркы жатагына кучакташып алып, бири-бирибизди куттуктап, көздөргө жаш алдык. Анан ошондой Тегерегибизде башка альпинисттер дагы алар түшүнүк менен кабыл алып, бизди далыга чаап, азаматсыңар деп. Метте анан Кадыр аке экөөбүз чогуу түшүп келип, негизги жатакка келдик. Анан Катмандуга келип, ошо мен Катмандудан анан мындай түшүнүк келди да, мен ошо эки кыялымды ишке ашыра алдым, максатымды ишке ашыра алдым, өзүмдү жеңе алдым, өзүмдү сынай алдым, жашоомдун эң бир маанилүү сыноосунан ийгиликтүү кечип өтүп алдым деп. Ал бул дүйнөгө башкача көз караштагы кишилерди ойготуу. Экинчиден, адамдарды өзүнө болгон ишеничин ойготуу. Жана үчүнчүдөн, өзүнүн айланасын жакшыртуу деген бир миссия менен келет. Ошол илим өзүнүн илимдин жашоосун коомчулук абдан жакшы билет. Илимдин жолун коомчулук абдан жакшы билет. Илим кандай эле, кандай болду дегенди да коомчулук жакшы билет.
мен аны айтып деле кереги жок. Бирок ошол эле убакта ар бир ушул илимдин бир образдан экинчи образга перерождение, кайта төрөлүү же башкача жашоосу же бул жашоосу бул жакта калып кийинки жашоо этабындагы жашоосу таптакыр башка экенин баса көрсөткүм келет. Анын үстүнө бул илимди мен айтып коем. Аркы дүйнөнү көрүп келген, бир өлүп келген кишисиң, сен оңой киши эмессиң деп. Дем берип күч берген жакындарыма мен ыраазымын албетте. Кыргызстанда отуруп, ошол жерде сарсанаа болуп ыйлап, дайыма жакшы сөздөрүн айтып, дем берип колдоп атышты. Мен ар бир өмүрү жүрөгүмдө калды. Партнер компаниясына, Royal компаниясына, алардын жетекчилерине чоң ыраазычылык мага ишенгени үчүн. Мен азыр ушу тасмадан кийин көбү балким түшүнөттүр. Эми ошо чокуга чыгып президентиме рахмат деп айтып атсам, баягы көбү кошомат деп азыр билип атсаңыздар керек. Кандай колдоо болгонун ал киши тараптан. Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат албетте. Аябай ыраазымын. Арслан менен чогуу бул видеону тартып сиздерге көрсөтүп атканыбыздын бирден бир чоң максаты бул ар бир адам өзүнүн максатын бийик коюп, кыялына умтулуп, ошол кыялына болгон күч аракетин кылса, салса, жанагы биринчи жолу Эверестке чыга албай сынып калганда учурларда дагы кайра аракет кылганга чакырат деп ойлойм. Себептен ар бир жашоодо ар бир адам кыйынчылыктан өтөт. Ар бир адамдын өзүнүн Эверести бар. Мен жашоом бүттү дегенде ушул ким көрсө ушул тасманы эстеп коюңуздарга чакырып кетет элем. Себеп дегенде мүмкүн эмес нерсе адам баласынын жашоосунда жок эле экен. Бардыгы мүмкүн экен, аракет кылып күчтөнсө көп нерсени жеңсе болот. Кыргыздын желеги дайыма бийиктикте желдирей берсин.